Равшан Жээнбековго мүнөздүү. Ал мисалы үчүн баягы Бакиевдин учурунда дагы мындай Жалал Абадка баягы шайлоолор болуп, жыйынтыгы чыгып, анан оппозициялык баягы саясатчылар парламентке өтпөй калганда Жалал Абадка барып Бакиев менен жолугуп, анан кийин башка түндүктүк саясатчыларды да чакырып туруп, анан ушинтип анан баягы революция болгон 2005-жылы мартта. Мына ошондой абал болуп кетеби деген ойдо болсо керек деп ойлойм. Анан баары бир мисалы үчүн бийлик адашат, өнүгүү болбойт, анан элдин каршылыгы күчөйт. Анан ошол маалда биз Атамбаевдин жанында болуп туруп, анан мындай алдыңкы позицияда же болбосо мыкты кызматтарды ээлеп калабыз дегендей бир ой менен жүрсө керек деп ойлойм. Себеп дегенде ушундай ойдо болуп аткан адамдар өтө эле көп болчу мурдараак. Азыр азайып баратат. Ушундай болду го деп ойлойм. Эми бирок бул туура эмес. Мынакей бүгүн позиция деген болуш керек ар бир адамда. Анан кийин өзүнүн позициясынан канчалык чыкпаса, дайыма ошо бир позицияда болсо, ошол адамдардын дагы мындай коомдо аброю болот, өзүнүн таасири болот дегендей. Ал эми тияка бияка чуркаган адамдардын мындай коом четтетип коет да, көп баягы таасирине алынбай. Мына ошондой болуп, мисалы үчүн эми мынакей Атамбаев бүгүн саясаттан да четте, коомдон да четте калып атат, жалгыз калып атат. Эми менче ушу Равшан Жээнбеков же болбосо Атамбаевдин жанында жүргөн саясатчыларды эч ким кошпойт болуш керек. Себеп дегенде Атамбаевдин негизги бүгүнкү козуру бул коомдо чатак чыгаруу, конфликт чыгаруу, этникалык кагылыштарды уюштуруу же болбосо түндүк түштүк маселесин аябай көтөрүп атышты. Мына ошондой болуп атканда, ошо Атамбаевдин жанында жүргөн саясатчылардын баары тең мындай коомдук баягы сынга алыныш керек. Жана башка саясатчылар, саясий партиялар аларды кошпош керек деп ойлойм. Өзгөчө мына парламенттик тизмеге ошо саясий партиялар кошпоштору керек дейм. Ал эми бийлик болсо, аларга эч убакта мындай кызмат бербеш керек деп ойлойм да, ошо Атамбаевдин жанында жүргөн бүгүнкү саясатчыларга. Менче баардыгы эле тынч болот. Себеп дегенде мынакей Жээнбеков бийликке келгенден 3 айдын ичинде жакшы жагын, жаман жагын баарын анализдеп туруп, анан баягы өзү убада кылгандай коррупциядан биринчи башташ керек экен деп, мынакей коопсуздук кеңешин өткөрүп, ошо биринчи коррупция менен баягы күрөштү жарыялады. Мына ошондон бери жакшы жылыштар келатат. Сот реформасын мынакей кече күнү соттордун съездинде судьялардан талап кылды, тез арада ошо сот реформасын жүргүзөлү деп. Мисалы үчүн көчмөндөр оюнун дүйнөлүк аренага чыгарды. Бүгүн болсо мынакей Сауд Арабиясында 2000дей кыргыз ошол көчмөндөр оюнундагы оюндарды же башка дагы мындай номерларын көрсөтүп Кыргызстанды таанытып атат. Мындайча айтканда өтө эле көп процесстер болуп атат. Коомдо да туруктуулук болуп, эл, саясатчылар, жаңы президент Сооронбай Жээнбековго көнүп калды. Ошондуктан менче кандайдыр бир толкундоо же болбосо кандайдыр бир Кыргызстанды чайпап жүрүү процессинен же доорунан биз өтүп кеттик. Мындан ары менче туруктуу болот.